Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Биз бүгүн Санжыра программасын Ысык Көл районунун белгилүү Кырчын жайлоосунда өткөрүп жатабыз. Мына 2 күндөн бери бул жерде шаңдуу той болуп жатат. Анткени Саяк элинин 5 ата кожаяр тукуму өздөрүнүн тууганчылыгын, биримдигин, ынтымагын белгилейли деп ушул ага туугандарын чакырып, элин чакырып, сый урмат көрсөтүп жатат. Мына бүгүн ушул жерде отуруп алып, ошол 5 ата кожаярдын элге бир айтып маалымат берип коелу деп чечтик. Менин жанымда отурган ушул адамдардын баардыгы Саяк элинин ичиндеги 5 ата кожаярдын белгилүү инсандары десек болот. Ушул адамдар мына орекинтип китеп жазып, ата тегин сүрүштүрүп, даярдап жүргөн адамдар. Ошон үчүн баягы сөзү кур болбойт, кол астында баардыгында жазмалары турат, такталган. Бүгүн ошону да маалымат катары биз элге дагы берип койсок жакшы болот эле. Тааныштырып кетейин. Оңдон солго карай айтсам, Келгенбаев Адылбек, Санжыра иликтөөчү, Токчулуков Жолалы, Санжыра иликтөөчү деп айтып атабыз. Анан Райымов Жыргалбай Аксакал, Санжыра иликтөөчү, колунда көрүп турасыздар. Эрикпей жылдап айлап баягы чогулткан Санжыранын уюткусу турат. Биз ошо боюнча маалымат берели деп чечип атабыз. Эми биз мындай кылалы деген ойдомун, аксакалдар. Биз Саяк элинде 5 ата кожаяр десе көпчүлүк эле түшүнө бербейт. Бирок бул 5 ата кожаярдын ынтымагы үчүн деп мына канча эл келип, ушул жерден айтып атпаймынбы? Кол алышып, көрүшүп, кучакташып, өбүшүп, баягы ой пикирди бөлүшүп атасыздар. Мына ушул Санжыранын билгенинен эл сыйлап уруктуган тагып атканыңар да мына эл кубанып отурат. Мен да ошо кубанып отурам. Мына ушул жөнүндө айтып кетсеңер, 5 ата кожаяр бул кайдан чыгат? Жыргалбай Аксакал, сиз баштасаңыз, бул кабадан баштасаңыз, анан ары жагы түшүнүктүү. 5 ата кожаяр элин күнгөйлүк саяктар дейт. Жалдуу кабанын Шыкмаматынан тарайбыз. Ак Пермет энеден. Кыпчак кызы Ак Пермет эне дейт. Шыкмаматтан болсо Кудаяр, Кудашби, анан Култай. Эми биз Кудашбиден тарайбыз. Кудашбиден 4 бала. Улусу Кудаяр, Бөлөкбай, Алдаяр Кожаяр. Алдаяр Кожаяр анар энеден. Энелеш болот. Андан Кожаярдан дагы 4 бала. Бул эң улусу Асказан, Эсенбай, Ырыстай, анан кичүүсү Эсентөбөл делет. Бул 5 ата кожаяр болуп калганы бул Алдаяр атабыз Кайман аты Кулча энелеш болуп, анан кожаярга кошулуп, ошону менен 5 ата кожаяр деген элденбиз. Сөз ошо турбайбы жана? Мен айтпайм, 4 баласы бар, кандайча 5 ата кожаяр десе, Алдаяр кошулат турбайбы? Ооба, эми бул 5 ата кожаярдын Санжырасы бул улусунан кичүүсүнө баягы мыйзам сыяктуу кабыл алган. Ошон үчүн Алдаяр атадан башталат бул. Баардыгын Алдаярдан, улусунан мурун Кыргызда төрүп өткөн эмес да. Ошон үчүн Алдаяр атадан баштап, анан чечебиз бул 5 ата кожаярдын Санжырасын. Жакшы. Урматтуу замандаштар, ушул жерде мен айтып коеюн. Жыргалбай Аксакал туура айтты. Алдаяр Кулча деп. Мына 4 баланын эң улусу ошол менимче Алдаяр. Алдаяр. Бул казакта дагы Ботбайдан Дуулаттын бир баласы Ботбай да. Ошо Ботбайдын Кудайкул, Шаабай, Кожакул деген балдары бар. Кожакул деген буланын кызынын баласы. Кызы турмушка чыгып, жокер заманда күйөөсү болуп калганда боюнда бар кызы атасы Ботбайдан келип үйүнө келип төрөйт. Анан эми жалгыз кызы төрөп атса Ботбай ал баланы багып алат Кожакулду. Анан бир күнү казактын бир досу келип сүйлөшүп отуруп, анан ойноп аткан балдарды карап айтып атпайбы? Ай, бул баланын түрү башка го депчи. Анан ошондо киши айткан. Ботбайчы, бул менин кораласым деп. Королошум деген сөз да. Анткени кызынын баласы да. Анан кийин ансаңдай сизге мына бир Алдаяр, бир Кулча деп атасыз. Кайсынысы жакыныраак? Ушул сөздүн мен үчүн бөлөк Алдаяр деген жакшы. Анткени эми ал заман 1650-жылдар болуп атпайбы? Эми мындай ойлоп көрсөк, ошо Алдаярдын этегин кармап чоңойгон да кожаяр. Кожаяр бир топ кичүү да. Анан өкөтөң энелеш болуп, жана кыргыз айтылат го, аталаштан 6 болсо, энелештен 2 болот. 2 болот да. Анан ошо кенедейинен Кожаяр атабыз, Алдаяр атабыздын эркелеп жанында чоңойсо, анан кантип анан бул Алдаяр атабызды төрөгөткүзбөйбүз. Бир тууганда
Ошон үчүн ага сыяктуу ушул убакка чейин Алдаярдын тукумун сыйлап жүрөбүз. Санжырабызды ошондон баштап атабыз. Кыргыздын жазылбаган мыйзамы да. Жакшы. Сиз bir kıskaça bir uçka kava менен Шыкмамат жөнүндө айта кетсеңиз, каваны эмесimiz жалдуу кава дейбиз? Эми бул Санжырада өзгөчө жанагы өзүбүздүн атабыз Кашкан Орунтай уулунун Санжырасында айтылат. Ал Санжыра менде де бар, кол жазмасы менен. Ошондо айтылат. Акпермет энеден сурап, Шыкмамат атам жөнүндө айтып бериңиз дегенде, баягы атасы жөнүндө айтып бергенде айткан. Сен атаңдын касиетин баягы чечинерде, эл жатарда келип, тиги үзүктү көтөрүп карасаң, желкесинен шаңга чейин жалы бар. Бул касиеттүү адам. Ошондон тааныйсың дейт. Анан атасын издеп келет да. Бул баягы Семетейдин окуясындай да. Анан Шыкмамат келип карап, баягы үзүктөшүп караса, анан жатар мезгили болуп анан чечингенде ошондой жалын көрөт. Анан атам ушул экен деп. Ошондо тааныйт. Касиетти көргөн да, бул касиетти. Эми касиеттүү адам да. Эми бүгүнкү күндө айтып атабыз, бул Каба атабыздын кабыры бул бостордун үстүндөгү ак шыбакта деп. Аны бир топ кишилер, ошо бос терликтер да билет. Ошондо кабыр бар. Ошондо коюлган. Ал жерде Шыкмаматтын дагы кабыры ошондо деп айтылат да. Эми бул баягы атасы менен кезигип, анан убакыт өткөндө кичүү баласынын колунда калат да ата деген. Анан Шыкмамат жалдууга атабызды колуна алып делет, көчүрүп анан Кырчынга алып келген да. Анан Кырчында бул дагы бир окуя бар, жана Бузук тамга Шыкмамат деген сөз бар да эл арасында. Ал жанагы бир аз кыйгач кылып салганда, жанагы Керки тамганын бир аз кыйгач болгон, аны мындан 3-4 жыл мурун ушундай ташка чегилгенин Алдыбек абабыз таап алган. Кырчында ал эми жан жагында көрүнөт экен, мындай көп көрүнө бербейт экен. Анан дагы ошону бир белгилеп, четине бир белги коюп коелу деп атабыз жанагы тамга. Ал Шыкмамат атабыздын тамгасы болуп калат да, ошону менен элге көргөзүп жаял деген ниетибиз бар. Эми ал келечектин иши да. Мен кичине кошуп койсом болобу? Кошуң. Жыргалбай инем айтпадыбы, тиги Шыкмамат барып атасын таап эметти дегендечи. Энесинен билип алып барып тапкандан кийин анан баягы Шыкмамат кабанын деген жылкыларын тийип кетет эмеспи? Жылкыларын тийип кетип, анан ошо Тешиктөө деген бул тоңдун нарынга кеткен бир ашуу бар дейт. Ошо жактан келип анан кийин Тешиктөөгө туруп алып анан тосуп отурат дейт. Каба эрте суккандан кийин баягы жылкысын тийип кеттен анан аркасынан өзү түшөт экен да. Өзү түшүп анан кийин баратса, жылкылары шашпай кетип баратат да. Бу кандай жылкы тийген адамдар шашпай айдап кетип баратып, анан өзү барган экен да, мага ошондо тиги Шыкмамат Тешиктөөдө тосуп турган экен да. Анан Тешик тосуп тургандан кийин атасы келгенде алдынан учурашып чыгып, анан кийин ушундай барып жылкы тийген билип мен тийдим депчи. Анан эмне ушу жылкыны кайра артынан куулаган балдарыңыз жокпу дейт экен да. Өзүңүз балдарыңыз келсе мен деген алардын баарын талкалап коет элем, майып кылып коет элем. Өзүңүз келдим, ошон үчүн мен деп анан сыйга чакырат экен да. Анан ошол жерде сыйга чакырып отургандан кийин эмеден эметип, Тагайбидеги жанагы Байызбек Кара Чора берген кестиктей болуп тургандан кийин белгилүү ал кезде ошол кестиктер аябай белгилүү анда-санда бир адамдар деле болсо керек да. Анан ошо тамактарды өтүп баратканда анан ошо кестикте койгондо анан тиги Каба деген өзүнүн баласы экен, тааныйт экен да. Таанып анан кийин өзүнүн баласымын деп турбайбы, анан кийин ошол жерден таанышып, анан бири-бирин сурашып, анан кучакташып ошентип анан эткенден кийин анан баягы эми кайра атасынын жылкысын кайра бериш керек да. Анан барып анан айылына барып, Кабанын айылына барып баягы турушуп, анан эметкенде анан өзүнүн баласын элине тааныштырып эметкенден кийин анан энчисин берем деп анан кийин жылкысынын жартысын деген Шыкмаматка берген экен да. Шыкмаматка берип анан эметип анан кийин кайра келип энеси менен келип таптым атамды тигиндей мындай деп эметкенден кийин кайра барып, анан кийин эме боюнча кайра нике кыйдырып, ушул сөз бар да, кайра нике кыйдырып. Кайра нике кыйдырып, анан кайра аял кылып алдырып анан кийин кичүү баласы болуп атпайбы? Анан салт боюнча кичүү баласы атасын багыш керек да.
Анан ошондо тиги Шыкмамат сурайт экен да. Тиги нарын жакта тоонун ичинде жүрөт экен. Ата ушу дайым эле ушул жакта тоодо жүрөт экенсиңер, суук жерде жүрөт экенсиңер. Биздин мурунку жерибиз каякта эле деп сураганда ошондо кабы айткан экен да. Көлдүн күнгөйүндө ушундай деген жайлоолор бар. Ушул жактар биздин аталар турган экен деп айткан экен да. Анда кеттик деп анан кийин атасынын энеси менен ушу кырчыңга көчүрүп келген деген эме бар дейт да. Анан тиги иним айтпады ушу таштан таап алган деп. Мен ушу Сүт Булак деген бир жерден тиги эмеге баратып, тиги иним үйү бар ушул жактан. Анан жолдо баратып эле ушул таштарды мүтүп барган өзүм кызыгам да. Эми сүрөт чегилип калабы, эмне болуп калат деп чыгып кетип барсам эле тамга чегилип турат. Керке дегенде кичине мындай кыйгачыраак да, тиги түзүрөөк болуп калыптыр да. Анан тартып алдым, сүрөткө тартып алдым да. Сүрөткө тартып алып анан бу кыргыздын тамгакысын билип турам ана. Кимдин тамгасы? Саяктын тамгасы башкачараак эле деп анан тияктан сурайм, бияктан сурайм, тамгаларды карайм, карасам окшошпойт деле. Тек бугулардын эмеси бар экен, тескерисинче алардык. Анан ойлоп анан кийин Санжар аба ушинтип иликтеп атканда анан Шыкмаматтын бузук тамгасы дегенден анан деп калдым да. Ошондо. Анан кийин ошондо тиги айтса керек атасы, тамга салып кой, эн салып кой жылкыларга дегенде, анан кандай тамга болсо керки тамганы ушу туура эмес салып койсо керек деп ойлойм да. Эми биз айтып атабыз, Беш ата Кожоярдын улуусу Алдаяр болуп атпайбы? Сиз сакал Алдаярдын урпагысыз. Сиз ушул Алдаярдан баштасаңыз, анда улуусунан баштайлы. Кудаш бийдин тонду балдары Анжай менен Ынжай. Бул экөөнүн тең тонду бала кылып багып алгандын эмес себеби бир кездерде жылкысын жоготот үйүрү менен Сарайкырдын Кудаш жоготот. Ооба. Анан ушуну издеп барат. Издеп жүрүп отуруп Даваскандын жеринен табат, элинен табат, баягы ошол жакта барган. Артынан издеп жүрүп табат. Барса эмесини баягы жылкыларды чогултуп атат да, берели деп. Бара жүрөт дейт. Караса кыргызга окшош дейт. Анан боореки бала да меники дейт. Ушуну ойлойбуз, өзүнүн эле баласы баягы чабыштарда колго түшүп кеткен го деп. Анан момундай аркасында, далысында бармак басым калы бар. Аты Ынжай дейт. Анан ошону менен тиги киши Даваскан канча кылганы менен хан болобу, бий болобу, доого жыгылат. Туура да. Доого жыгылып, анан үйүрү менен жылкысын тиги баласын эметип доолоп келип аткандан кийин анан айласы жок кызын берет, Анар деген. Кызын берет. Кызын бергенде ошондо Кудаш бей жылкысын таштайт калыңына деп мынакей. Бала менен тиги кимди алып, Анар энебизди алып, менин Анжай деген балам бар. Ошого келин кылып берем деп алып келет. Алып келип экөөнү үйлөндүрөт. Үйлөндүрүп жүргөн кезинде баягы аялдардан чыгат ушактын баары. Баланын ким экенин, Анжайдын ким экенин ошо аялдар тиги Анарга айтып коет. Сен өзүнүн бир малайына кулун алып берип койду. Сен өзүнүн баласы эмес. Алып бакма ола деп аны сыкактап коюшат. Анан ал кезде боюнда бар экен, Анар энебиздин ошондон таарынып кетип калат. Кетип калгандан кийин ал кездерде келиндин кетиши ошол кишиге абдан оор тийт экен, аңгөчө бий адамдарга, чоң манаптарга чоң оор тийт экен, белгилүү адамдарга. Анан ошондо артынан издеп барган экен. Барып Давасканга кезигип, келинме келдим десе, барбайм деп атпайбы. Дейт, анан дегенден кийин келиндин өзүн чакырып анан сүйлөшүп көрөт. Анан сүйлөшүп көргөндө мен кулуңа барбайм, алсаң өзүңө берем. Өзүңө тием, анан барам, жолдош барбайм. Дейт, анан айласы кетет, барбай койт. Элине келип, козоңолдуларын чакырат, сакалдууларды чакырат. Ушундай болуп атат, эмне кылабыз? Сен өзүң балаң болбогондон кийин никах кыйса болот. Анан кайра барып алып келип, никах кыйып алат. Анан бул жерден Анжай атабызды качып кетти дейт, качпай эле таарынып кетип калган экен. Анжайдан Алдаяр болуп атпайбы? Алдаярдан Кедей, Кедейден Бокчу. Бокчудан 3 бала. Улуу аялынан
4 бала. Каржоду, Кулжачы, Жамгырчы, Черикчи. Экинчи аялынан Сатике, Мамбет. Мына ушул 6 баладан тараган азыркы мезгилде 600 түтүнгө жакын элбиз, 2,5-3 миңге жакын адамдар бар. Бокчунун 2 аялы болгондо. Боктунун 2 аялынан биринчисинен 4, экинчи аялынан 4-пү 3пү? 4. Жана Кулжагыч, Жамгырчы, Каржоду, Кулжачы, Жамгырчы, Черикчи дейт. Черикчи барбы? Черикчи бар. Жакшы. Экинчисин билем. Сатике Мамбет деп коет. Анан 6-7 айылда турат экен, тарайт экенбиз. 7 айылда негизги уюткусу биздин өзүбүздүн Кожояр айылында ортоңку көчө. Бул канча түтүн болуп калдыңар? 600гө аз эле жетпейт экен, бир 5-6 эле түтүн 600. О жанагы 7 аталык. Тиягы Жолголоттон бери биягы мына Киргоровка, Кожояр, бу Семеновка, Ананева, Көкдөбө, мына ушулардын баарын тиягы Жолголотто бар, Шаарда бар, Балыкчыда бар. Сиздерди кедей тукуму дейби же бокчу тукуму деп айтып атасызбы? Кулча эле деп коет. Кулча? Кулча эле деп коет. Жакшы. Адыл Аксакал. Сиз Асказан тукумусуз. Эмне үчүн Асказан деп аталып калды? Ушуга деп токтоп кетсеңиз. Өз аты ким? Асказан атанын өз аты Коңураш. Азан чыкырып койгон аты Коңураш экен. Бирок бул бала кезден мергенчи болгон экен аябай. Анан мергенчи болгон экен. Анан дайыма ушу конок келгенде кийик атып, ушу кийик менен аты кийиктин эти менен сыйлайм дегенде бир эме менен кийикке чыгып кетчү экен. Анан коноктосуп аткан инелерин айтчу экен, казанды асып койгула. Мен барып келе калайын. Ушул эле борки биздин эле жайлоолордон Сүттү булак, Желе Карагай деген ушу жерлерден эле да ал кезде кийиктер деле көп болсо керек. Анан барып кийик атып келгенче казан асылбай, даяр болбой, шашпай бетип калган болсо керек. Анан кийин келгенде айтылып калчу, казан асылган эмес турбайбы деп. Анан бу коноктор угат да аны. Бул Асказан Турбаева. Биз казан асылганча барып кийик атып келет Турбайдон Асказан, ошонтон Асказан атка конуп анан бүт бардык жак Асказан аты таралып кеткен экен да. Асказан атын тарап. Ошондон биз Асказан аты алып калганбыз. Өз аты Коңураш. Азан чыкырып койгон аты Коңураш. Асказандын канча баласы бар? Асказандан 4 бала. Улуу байбичесинен Энке. Анан Энкеден болсо Коңурбай, Шаман, Жайылган, Төлөкөн болуп тарап кетет. Ошо алар биздин кырчын жайлоонун аркы белдин ар жагында Көкдөбө деген айылыбыз бар. 505 Каралдөбө, Көкдөбө деген 2 айыл бар. Ушул 2 айылда бир кошулуп коеюн. Энкенин тукуму Каралдөбөдө. Жанагы Чоңбай Сорун деп убагында ошол эли көп болуп Каралдөбөдө орношо калып калышкан булар. Экинчи жанагы казак аялынан тараган балдар. Бул Мамбет уулу 1000 жылкыларда. Ал бул Көкдөбөдө. Көрдүңүзбү? Экинчи баласын ошондой. Каралдөбө менен Көкдөбөдө аталар ардаш жашабайт. Биринчи баласы алкы Каралдөбөдө Чоңбай Сорунда, экинчи баласы ошо Көкдөбөдө. Мына бел аша койсок эле Көкдөбө. Үчүнчү баласы Көөдө чүгүлүк болуп, убагында биз кырчында турчу экенбиз. Ушул кырчын жер дегенбиз да, анткени бул күлүктүн тукумунан Асказан күлүгүнөн келип, анан Садыреке чыкканда, Садыреке уш жерде туруп калган. Кийин баягы колхоздош мезгилинде ылдый жака көчүп кеткен дагы жанагы айткандай, жолу айткандай, ортоң көчөдө Кожояр, аркы Киргоровка жагында Көөдө чүгүлүктүн тукуму Майназар аталып жүрөт, берки четки Семеновка жагында Эсен Түгөл жашайт. Ошондой да бүгүнкү күндө. Бул эми Садыракен мындай орусча айтканда реформасында да. Ошол киши кандай бөлүп берсе, жайгашып калган экен да. Ошол боюнча мыйзам катары кабыл алып, ушул убакка чейин ошол жакта жайгашып калганбыз. Ошол боюнча калган. Кийин колхоздош убагында дагы ошондой бөлүнүп кеткен. Ар бир ат уулуна эми бүгүнкү мисалга алсак, мына
суунун эле Кичи Ак суунун аркы өзү, бүгүнкү көчмөндөр турган жер. Бул Эсенбай ырыстайын жери. Аны да Садыр экен бөлүп берген. Мына ошенге Эсенбай ырыстардын тукум ушенге жайгашкыла, анан тиги суу башына кетет да, Чоң Аксынын башына чейин кетип калган да. Булар ошондой да. А кырчындан жер бербесе болбойт, анткени кырчын убагында кыштоо болгон. Аталар өтүп кетти. Жакында бир Адыл атабыз деген бар эле, ал да бала чагын ушенде өткөзгөн да. А кичине мен сурадым. Кандай болуп отурчу элеңер бул кырчынга депчи. Кыштоо дейм. Биз эле жайлоо кылып албадык кийин. Айтат, кеч күздө дейт, ушенде аппак божуп болуп калчу дейт. Анан сиздин конушуңуз кайда десем, ошенде Ташбулактын ар жагы бар, ошендебиз дейт. Ошенден баштап Майназардыкы болчу дейт. Толугу менен. Ар көздө дейт, туугандар отурчу дейт, тиги Эсенбай ырыстай отурчу дейт. Анан андан бери эсен түгөл келчү экен. А мына бул Сүт Туулактын өңүрүн бүт. Бу Алдайыр атанын тукумуна Кулча атабызга берген да. Момдон ылдый көзөй. Анан эми заман өттү, баардыгы аралашып болду, жашап калдык дегенде анан мына мен отурган конуштагы Алдайыр атанын тукумуна тиешелүү. Ошону айтайын деп атканда. Ошондой аралашып. Анан тиги Ташбулактан ары тиги Алдайыр атанын, Кулча атанын тукумдары бар. Аякта жер бөлүп ошондой отуруп калышкан. Жакшы. Ушундай да. Жакшы. Асыга сизге, Абдулбек сагал. Күлүк анда баласы турбайбы? Абилетпи, Абилекпи? Абилет. Так айтсаңыз. Күлүктөн 2 бала болот да. Абилет, Темир. Ошол Темир мен айтам да, бул 2 бала деп айтыпчы, биз Абилет деп айтып жүрөбүз да. Темир барбы урпагы? Бар. Вот, көрдүкпү? Биз жана Абилеттерди токтоп калабыз. Темир деген баласы бар. Бар, урпагы бар. Темир деген, ошону айтып койсоңуздар, кайсы жерде булар? Алардын урпагы деле ушу Майназар көчөсүндө турат. Майназар көчөсүндө турат. Анан ушу Майназар көчөсү ушу Күлүк ата менен Көөдөч атанын балдарыбыз да. Жарым ошондой бүтүп калганда. Анан биз жер Майназар аталып калган себеби де улуу аталардын атынан аталбай Майназар атып калганда себеби да бар да. Себеби дегенде Майназар атабыз өзү асыл тукум чыгарган жылкыларды ушундай илимди билимди убагында ошондой илимди адамдар ошо күлүктөрдү чыгарган, жыйырмалап баягы порода асыл тукум чыгарган адам болгон экен да. Анан көптөгөн жылдар ошо эмгек кылып анан күлүктөрдү чыгарып, анан бир казактын бир чоң аш тоюнда бир ушундай ат чабыштар болчу эмес беле илгери. Ошо жака алып барган экен дагы, анан кийин 5 жылкы алып барыптыр да. 5 күлүк алып барган экен. 5 күлүк алып барып туруп анан кийин баягы ат чабышка кой бергенде ошо 5 күлүгү байгеге алып келген экен да. Анан ушу байга алып келатканда баягы чабарманда чаап келаткан чабандестер анан кийин уран чыкарганда Майназар деп чыкырып келген экен да. Анан күлүктүн ээси Майназар деп туруп анан кийин бияка эми жылкы издеп тукум алыш керек, эме алыш болуп анан Майназарды аты ушундай калып калган. Майназарды алып калганбыз да. Кечирип коесуз. Бул күлүктүн Майназар эле деген баласы эмес. 3 баласы болсо керек мындан. Майназардан башка. Кайсы балдар? Абилеттен 3 бала. Абилет, Майназар, Сүттүбай, Бетуган. Сүттүбай менде. Бар ушу биздин Майназар көчөсүндө. Жакшы. Атын айтса куту сүнтүп мен көп айтам. Ушуну тактап койчу, анткече баягы өзүнүн атасын мактап алат дегене болбосун. Анан азыр деле элибиздин түтүнүн санын айтып атпайбызбы? Биз эсептебиз да азырчы. Мындай өзүбүз баягы ынтымагыбыз бар да. Разия төлөмөй дегенде мындай жаманчылык жакшылык кыла дегенде эсеби боюнча бир 650дөй түтүн бар. Анан мындай ага киреле кирбей жүргөн, мындай жүргөндө да балбыз. Ошондо эсептеп отурса 1000ге чыгып кетет экен. Мына карабайсыңар. Анан Куданын сүйүнсүн дегенде биз тоо деп жүрөлү, ошо тоо деш керек. Асыга сизге. Биз айтып атабыз тиги бокчунун балдары. Жамгырчы кандай иш эле, Кулжачы кандай иш эле, Мамбет кандай иш эле аталарыңар. Бир эсте каларың калдыбы? Айта жүрчү. Айталы. Бул кар жооду биздин түпкү чоң аталарыбыз болот. Мисалы менин өзүмдүн. Бул киши кар жооду. Кар жоодудан мен кулу кара төш деп коет. Ошонун мен кулусунан байке чомо дейт. Байке чомонун чомосунан Алибек мына мен эмем тарайт. Туугандарым. Бул киши абдан оокаты бар, абдан тың адам экен. Кар жооду. Ошон үчүн жана балдарын тыңыраак өстүрүп, балдарын 2 аял алган киши кудагы. Кар жоодубу? Ооба. Биринчи аялынан
байке чому экинчи аярынан жакшыбай сүйүндүк деп коет. Андан кийинки атабыз мисалы Кулжачы. Кулжачыдан тарагандар дагы бир топ эле. Булар дагы азыр бирок Кулжачынын жарымы могу киргөрүп кетет десеп калды. Урустун учурунда бир топ эме болгон экен, жетишпеген заман болгон, анан орус колхоз болуп ошол жака бир топ кетип калган экен. Андан кийин жамгырчылар биздин бул эле Көкдөбөдө Момбет уулу менен чогуу бир көчөсү Кулча көчө деп коет. Анан Ананьеванын ичинде жашайт. Черикчи өзүбүздүн айылда. Булар башында көп экен, кийин бир аз азайып барган кайра көбөйдү. Азыр 42-43 түтүн. Кичи боласыз да. Анан Мамбет, Сатыке Мамбет деп коет. Сатыкеден 4 бала. 4 баланын ичинде 4 баладан Жээнике дегеннен мен бир кичине кабар берип коеюн. Жээнике дегеннен Төлөгөн деген баласы болот. Ошо Төлөгөндөн жана Султаналы деп биз Чоңгол деп жүргөн балбон ошондон чыккан. Султаналы аты. Бул Султаналыны айтып берсе көп, биз өзүбүз көрбөгөндөн кийин мурунку уккандарыбызды айтсак көп балбандык эмелери бар экен. Бул киши Козомкулга да барган экен күрөшөмүн деп. Барып түшкү санда. Ошондо Козомкул атан төбөгө төрткөн экен. Аны да көтөргөн экен, анан жанында турган киши бул күрөшпөгүлө, бирөөңөр майып болосуңар деп ажыратып койгон экен. Жыралбай сал. Мына Эсенбай деген өзүңүздөр билесиз, мен саяк болбосом дагы Эсенбай жөнүндө жакшы билем. Эми өзүңөрдүн оозуңардан угайын. Эсенбай деген ким болгон? Асказандан кийин эле Эсенбай атабыз. Булар илгерки баатырларга кирет. Эсенбай атабыз абдан балбан, баягы элге журтка алымдуу киши болгон. Эсенбайдан 2 бала, Ормотой, Ырысбай деген. Эми Эсенбай атабыз дагы эл оозунда айтылып жүрөт, бул төө көтөргөн Эсенбай деп. Бул Ырыстай атабыз менен Эсенбай атабыз ынак экен, ушуга чейин ынак. Бир айылда турушат, Кашат айылында, тукумдары Кашат айылында, анан Темир айылында турушат да. Илгери ушу төөчөлөк ашабыз деп жайладында. Анан мына Сүт булакты ашып келатканда Эсенбайдын төөсү семиздеп жүрбөй калган экен. Анан иниси Ырыстайды кой, малды айдап келе бер, сен ошол жакта бол дейт. Сүт булак чукул жайлоо эмес, аркы төөчөлөк биздики эле да илгери. Анан Эсенбай агам эмне болду, баягы дилеген төөнү жардамдашайын деп анан ашууга жакындаса эле баягы төөнүн 4 аягы аспанды карап эле келатат. Килейген заңкайган дейт. Тиги Ырыстай көргөн көзүнө ишенбейт. Жакындап келсе, күгүм чалыш болсо керек. Эсенбай атабыз төөнү кежигесине коюп алып көтөрүп келаткан болот. Анан келип жерге коюп анан Эсенбайды көрүп, тиги Ырыстайды көрүп айтат. Эмне келдиң деп. Анан маунтуп алып, капчырып кармап койгон экен чыкыдан. Ошондо көзү чыга түшүп да. Анан эптеп ордуна ушалап киргизип, анан эч кимге айта бербе деп анан сөзүн алат. Ошо кармаган ошо болчу да. Кармаганда көзүнүн чанагынан чыга жазып турду. Ошондо айтылат да, Санжирада анан көзү ушалап киргизип ордуна коюп, анан убадасын алып, эч кимге айтпаган. Анан бул кийин Эсенбай атабыз каза болгондо Ырыстай өкүрүп келет. Төө көтөргөн Эсенбайым деп. Анан турган эл ойлойт да, бу эмне деген сөзү? Кандай чөтө көрчү? Кайдан көрдү эле деп анан Ырыстай атабыз айтып берет. Ушундай депчи. Урматтуу замандаштар, мына көрдүңүздөр. Элик атабызды биз эскерип бекер айткан жокпуз. Сөзгө өтө бекем турган кишилер. Жанагы Эсенбайдагы ырым-жырымды жакшы билген киши да. Ошончо төөнү көтөрүп келатканы мындай. Тиги ким Асказан алдыга кетип, анан айтып атпайбы? Эсентай барчы, тиги төө менен калды. Жардамдашып кой дейт. Анан сиз айткандай кырга чыга берген жанагы деп келатсаң, өзү чочуп кетпеди Ырыстан. Жанадан кармап койгону, он чукпа дегенде көз тиет дегени да. Ошону Эсенбай өлгөнгө чейин айткан эмес да.
Ошондон чыгарга болуптур да. Өкүрүп келгенден айткан жери бар да, мына кыргызыбыздын сөзгө бекем турганы карасаңыз, жана эл таң калганы ошо да. Уланта бериңиз. Анан Эсенбай атабыз дагы балбан киши, баатыр киши болгондо, эми бул зор адам, абдан акылдуу адам, ошонун баарын ушундай эрдиктери бар да. Эми бул Эсенбай уругунан кийинчерээк эле жанагы Садыр атанын китебинде да турат, жакшынакай айтылып, Чормоназы өзү айтылып атпай болуштугун өткөзүп берди деп. Анткени Чормоназынын колунда бар бай адам болгондон кийин ушул Бешта Кожоярдын толук жанагы ыгым-чыгымын төлөгөнгө кудурет жетет. Элге салык сала албайлы, элди кыйнабайлы. Чормон өзүң болуш болгондагы ушул алык салыкты өзүң төлөгүн деп анан Садыр акебиз берген экен да. Анан Чормон болуш ал милдетин аткарып болуштук кылган. А кишинин кабры ушул эле жерде Чормондун ою деп коет, жана көчмөндөргө бараткан жерде күмбөзү турат, аны урпактары жакшынакай Чормондун ою да ошону айтабы? Чормондун ою да ошол жерде турган да. Эми ал окуялар абдан көп да, бир передача батпайт. Бул Эсенбай атабыз жөнүндө айтыла берсе. Жакшы, жакшы. Бир кошумчалап коебуз. Бул Эсенбайдан эки бала дедиңизби? Ооба, Ормотой, Ырысбай деген. Ормотой кайдан алып келди? Бул эми жанагы байбичесин алгандан кийин, бербичесин алгандан кийин бул ал узун Санжирада. Алар дагы ушу Алдай атанын тукумдары менен энелеш да. Эсенбай атабыздыкы. Кечирип коесуз, мен бир суроо. Бокчунун аялын алып атабы? Болду, түшүнүктүү. Эми анда айтып берейин, анда бул ушул эле кырчында экенбиз. Анда эл журт азыраак, баары эле Бешта Кожоярдын ушул кырчында жайлашып экенбиз. Анан Эсенбай бастырып келатып, бир топ кишилер менен, анан ага чейин Асказан атабыз бастырып келатып, Эсенбайга бир 5-6 аял алып берген экен. Анан эми ал Кудайдын буйругу, анан каза болуп калат алар. Анан келат, tutsa эле бир топ аял тиги кийиз басып аткан экен. Анан караса ортосунда олбурлуу, чоң аял отурган экен. Анан баягы көзү түшүп, Асказан айтат байбичесине келип, айтети ким? Депчи. Детиги аял жөнүндө сураса ал бокчунун байбичеси эмеспи? Андан 4 баласы бар да деп. Кедейдин баласы. Ооба. Бокчун бала эмес да. Кедейдин баласы бокчуда. Анан айтат тиги сен сүйлөшүп көрчү. Ушу Эсенбайга турмушка чыгат бекен. Эсенбай тиги тукумуш калмай болду. Анан иниси бир тууганы баягы өзү дагы капа болуп жүрсө керек. Анан ортого түшүт аялдар. Анан бокчунун байбичесин тиги макул кылып анан Эсенбай атабызга алып берет да. Ошондон тукумулап жанагы 2 бала болуп Ормотой деп, анан Ормотой деп койгон баягы сүйүнчүлөп баланы алып келсе карап туруп, ой, өзүмө окшогон Ормойгон неме турбайбы деп туруп анан Ормотой койгон да. Анан экинчи Ырысбай. Ырыстуу болсун деп койгон. Бул жерде мындай да, мен укканым боюнча, баягы аң улоого кетип калганда казактар келип тийип кеткен. Баягы аялды алып кетет да. Анан Эсенбай ошоне барып күрөшүп жүрүп баягы утуп алат. Анан жана Ормойгон балам болгон турбай, Ормотой деп ат койгон ошондон дейт. Ушу туурабы? Ооба. Ошол жактан казакка көчүп кеткен. Туура. Жакшы. Ырысбайдан ким? Ырысбайдан да Текечи ошонун баласыбы? Ооба. Текечи ошонун баласы. Ошо Текечи бир эле баласы экен. Жанагы Атыгыр, Мияр. Чеги ким? Чулуу да ошонун баласыбы? Мындан Ырысбайдан Текечи, Торуке, Мыяр да. Ошону айтып атпаймынбы? Текечиден анан кийин Торуке, Мыяр, анан Мыярдан Атыгыр. Мыярдан Атыгыр кетет. Булар канча тукум? Эсенбай атанын тукумун мындан бир 6 жыл мурун эсептеп чыкканда 3000 түтүнгө жакындап калган булар. Ушул жерден баягы ынтымак кылып, Бешта Кожоярдын ынтымак кылып ушул жерден коом түзгөнбүз да, Бешта коом деп. Ошондо адам саны алганда 3000 түтүн болчу. Андан бери көбөйдү да. Жакшы. Эми жалпысын алсак, бул Бешта Кожоярдын тукуму 15000 түтүнгө жакындап кетет экен. Ооба. Бүгүн атабыз 11 айыл. Эми бул кээ бир айылдарда таза Бешта Кожоярдын тукумдары жашайт.
анан өзгөчө орус айылдарда мына Ананьева, Семеновка, Григоровка сыяктуу аралаш жашайбыз да. Бул кожоярда таза кожоярдын тукуму, Каралдөбөдө таза Каралдөбөнүн тукуму, Көдөбөдө дагы ошол өзүбүздүн 5 та кожоярдын тукуму, анан Кашатта 5 та кожоярдын тукуму, аркы Темир айылында Калматай бир тууган бөлөк байлар менен чогуу жашайбыз. Токтогул, Калматай белектер менен. Белек. Алдагы 5 бала эмес. Урматтуу замандаштар, мына угуп атасыздар. Катары менен келгенге аракет кылып атам, бирок ката кетип калды. Биз жана бир кожоярга кайрылып койсок. Кожояр жана сиз айтып атпайсызбы? Болжолу менен 1650-1640 жылкы киши. Мына ушул кожояр атаңарды атын ушуга чейин алып жүрбөйсүңөрбү? Бул кандай болуп калды? Ушуга бир кыска токтолсоңуз. Эми бизде бул архивден документ менен табып келди да, Алматыдын эмелер боюнча. Ошондо 1885 жылы баягы орус падышачылыгы кандайдыр бир архивдик документтерди жасаган экен да. Ошол жактан таап келгенде ошол жакта жазылып турат. Баягы 1-чи айыл, 2-чи айыл, 3-чү айыл деп, эми ал кезде момундай азыркы туруктуу үй салынып эметилген боз үйлөр менен жайкысын жайлоодо, кышкысын кыштоодо дегендей туруктуу эмес болгон. Анан ошон үчүн ойлойм да 1-чи айыл, 2-чи айыл деп туруп, анан кийин 1-чи айыл дегенче анан 5-чи айыл Кожояр, 6-чы айыл Кожояр деп жазылып турат да, ошондо документ бар. 1885 жылда. Андан мурун эле ошол Кожояр деп аталып келгенбиз. Ар жакта жазылуу документ болбогондон кийин биз айта албайбыз да. Мына айтып атпаймынбы, болжол менен 1650 жылкы киши. Ошондон бери эле Кожояр. Ошондон бери аталыкты алып жүргөнүң үчүн сиздер үчүн да бул чоң сыймык да. Мына. Анан урматтуу замандаштар, мына биз көрүп жүрөбүз Санжыранын, кээ бир айтат ушу Санжыра бөлөт деп, эч качан бөлбөйт. Мына урук тууганды таап, 5 ата Кожояр элин чакырып алып, ушул жерде сый урмат көрсөтүп атып, мына кадимкидей ушул жерде канча эл таанышып, канча эл баарлашып, кубанып отурушат, туурабы? Анан кийин мен ойлойм, бул 5 ата Кожояр аябай ынтымак эл экенсиздер. Мына мен элдин көрүп кубанып отурам. Ошон үчүн мен сиздин Санжыраңыздарды мен бүгүн алып барып атам. Ушу эл дагы бир угуп койсун. Бул да башка элге дагы бир мындай бир сабак болот да. Бул Санжыра бул урук тууганды иликтөө, ата текти иликтөө дейт. Биз эми жаманбы? Мына таанышып отурабыз. Кандай кишилер келип кучакташып атат? Ой, биз 5 ата Кожояр турбайбызбы? Биз байжан Төлөйкөндөр келип атат. Мына сиз Төлөйкөндө өзүңөрдү Төлөйкөн деп. Төлөйкөн кээ бир түштүккө да кетип калгандары бар дейт да. Эми андагы иликтешип көрөсүңөр да, өзүлөр айтып атпайбы? Көрөбүз деп. Жакшы. Бул боюнча айтсак болот. Жылкышын абабыз бар Төлөйкөндөн. Этнограф, элчи, бул кыргызга белгилүү адам, ошо киши иликтеп барып келген. Өз оозунан айтылды жакшынакай. Эми бул Төлөйкөн баягы калмактын чапкынында. Ошондо анан Кожояр тукумунда барып туруп калган экен ошол жака. Анан Төлөйкөн атабыз ошол жерден төрөлгөн экен. Эми бул Асказандын жанагы 3 баласы болуп атпайбы? Бул дагы абдан кызыктуу да. Эми кандын аралашышы керекпи? Ушул ойлогон, бул жанагы жети атаңды бил деген ошол да. Жети атаң бил деп, жети атага чейин кыз алышпаган тууганбыз. Ооба. Анан жети атаны эсептесек, бир 200 жылдын чамасы болуп кетет экен да. Ошого чейин 200 жыл бою кыргыздар кыз алышпаган да. Эми бүгүнкү генетика жанагы далилдеп атса, ошону, ай, кыз алышпагыла, тукум жакын болуп калат экен дегенди биздин аталы бабалар бир эле сөз менен айтып койгон да. Ошо, ай, жети атаңар бул кыз алышпаган тууган депчи. Ошого чейин генде калып калган да. А тиги Төлөйкөн бул ичкиликтин моңгусунан экен. Жылкычабыз барып, кезигип, айтышып, оозум барып дейт. Эми тууган болом деп атсак, антип айтам дейт. Унчук албай кайра кеттим дейт. Билчелем дейт. Анан аларды чакырдык дейт. Анан бу сенден келип бир 30дай кишиси туугандашып, анан сенге чакырып алып дагы баягы эрдик кылып койсоюп, иттик кылып төш тарткандай болбойлу деп, анан кайра бардык дейт. Өзүмдүн элим менен барып ошол жактан отурганда дейт, анда Төлөйкөн көп жерде экен, ошону чогултуп беришти дейт. Ушунтип бөлдүк туугандарыбыз келди деп ушунтип анан айтууга туура келди дейт. Анан баардык Санжыраны чечип, анан эми бир туугандар бир тууган болуп жүрөлү. Бирок силер ичкилик муңгусуңар. Туура. Биз деген Төлөйкөн бар анда. Ошону айтып коем. Ошондо бир туура сүйлөштүрсөңөр, баягы Санжыраны жакшы билгенде Төлөйкөн саатын окшоштуруп эле эмете беришет. Жылын сүйлөштүрүп көргүлө. Бизге бир тууган болбой чыкты. Аларчы эми ата эле бирдей, анан жанагы Төлөйкөн деп айтып аткандары ошо бир атабыз жанагы
өзбек энеден төрөлгөн атабыздан ошо энебизден Төлөйкөн төрөлүп атпайбы. Экинчиси экинчи энебиз казактын кызы болуп атат. Асказан алган. Үчүнчү энебиз калмактын кызы болуп атат. Мына мен отурам өзүм калмактын тукумунан келгем. Ошо кан аралашканда бекер айтпайт да, жанагы Жаксынакай кыргызда макал бар эмеспи? Бул сөз кычылы саякта дейт. Кыз сулуусу калмакта дейт да. Бекеринен айтылбаган бунун баары. Жакшы. Эми жана Беш ата Кожояр деп атат. Катары менен айталы, Эсен Түгөлгө келели. Ырыстай кичүүсү да. Жок, эң кичүүсү Эсен Түгөл. Ырыстай. Ырыстай Эсенбайдан кийин Ырыстай. Эсенбайдан. Ошо Ырыстайга да кыскача токтолсоңор. Булар азыр эми Ырыстай атабыз деле ушу алардыкы бир аз азыраак 1,5 миң, 2 миңге жакын чукул түтүнгө буну да тактап атышат азыр отуруп, жазып атышат. Эми жанагы Санжыраны чогултуп атып, мен Санжыра иликтөөчү эмесмин, просто элдин берген жанагы милдети ошого жараша Санжырасын чогултуп атабыз. Бүгүнкү курсактан түшкөн балага чейин деп. Ошону баарын тактадык. Жанагы айтып атканыңыз ошол эми 15 миңге жакын түтүн болуп кетет экенбиз дейт. Ошонун 1,5 миңдеги Ырыстайдыкы. Ошол. Киши дагы баягы Эсенбай ата менен аябай ынтымактуу экен баштан эле. Королош болгон, жайлоолош болгон, чогуу жүргөн. Ошон үчүн аны Кашатта турушат. Анан Темир айылдын ылдый көл жак бетинде турушат булардан. Ырыстайдан 3 бала. Ырыстайдын өзүнөн 3 бала. Делет ит алды, итке. Эми эң күчү Эсен Түгөл дедик. Ооба. Ошо Эсен Түгөл токтоп койсоңуз. Атнайса кутушун эт балдар. Ооба. Эсен Түгөл атабыз ушу Кожоярдын балдарынын эң кичүүсү, көкүрөк күчүгү. Муну да ырымдап койгон экен Кожояр атабыз. Ушу балдарым Эсен Түгөлү менен болсо экен деп, анан Эсен Түгөл койгон экен. Анан Эсен Түгөлдөн 4 бала, бул Жума, Абды, Абалы, Бейшемби деген. Бейшембиби? Ооба, Бейшемби деген 4 бала бар да. Эсен Түгөл деле чогуу эле жашайт. Мына бу Кожоярдын Семеновка жагындагы көчө, ошол толугу менен деле Эсен Түгөл. Анан bundan да бир 20 чакты түтүнүбүз согуш жылдарынан бөлүнүп кеткен экен. Аны издеп таптык. Алар тиги азыр Сары Булуң деп коет. Сары Булуң деп коет Николаевка. Ошол айылда турушат экен. Издеп, ушу тууган издеп. Мага телефон менен чыгышып, "Аба биз ушундайбыз" деп, анан атаңар жазгыла, айткыла десем, жазып жибериптир. Эсен Түгөл уругунан чыкты. Анан жакын эле экен. Тиги азырда туугандары бар бул жерде, барышып келип жүрүшүп экен. Анан кийинчерээк эле ортосу үзүлүп калган экен. Анан мына кайра келип, кайра туугандашып, кайра биригишип бир тууган болуп жүрүшөт да. Эми бул жерде да абдан бир айта кетчү сөз бар да. Ушул Беш ата Кожояр жана жаманчылыкта бири-бирине карайтчу. Ошондо мен бала кезинде бул агаларым да билет. Бала кезинде ушу атчан, эшекчен, тети Карал дөбөдөн Кашатка чейин келчү да. Ушинтип. Ооба да. Анан баланча келиптир дешип, ошондо анан Беш ата Кожояр эми ал убакта кандай 2-3 жылкы союлса керек, ошонун бир учасын ушу Беш ата Кожоярдын өзүнө тартчу. Улубуз деп бул жака анан шартына карата ушундай тартышчу да. Ортодон ынтымак үзүлүп калган. Бир тобуз эметпей калганбыз. Анан ушу аксакалдар чогулуп бир сыйра сүйлөшүп, анан баарын кыдырып чыктым мен. Төлөйкөндөн баштап бу Кашатка Ырыстай Эсенбайдын тукумуна чейин кыдырып, жанагы миң башларын таап, эми Кожоярда илгеркиче сакталып калган 10 башы, 100 башы, 1000 башы деген жанагы мамлекеттик коомдук иштерге байланышпаган баардык ынтымак иштерди ошолор аркылуу чечилет да. Тиги миң башлар аркылуу. Мына биз отурабыз, бу Адылбек абабыз жанагы Кожояр ата коомунун төрагасы да. Анан бул иштен кетет команда бизге. Ошону менен ынтымак кылып, анан ушул конушта баарын чакырып келдик. Ошонун баарын чакырып, Беш ата Кожоярдын курултайын баштайлы деп. Анан ушунда отуруп баары сүйлөшүп, жыл сайын ар бир ат уулуна тапшырып, ошол уюштуруп, ошол курултай
өтсүн деп анан ошондон бери ынтымагыбыз абдан күчөдү. Эми жанагы белгилүү 100 жашты өтүп калган ушундай аксакалдарыбыз кайтып кетсе кабар айтышып атабыз. Анда барып калабыз, баарыбыз колубуз бошогонго. Эми бул жерде дагы жанагы миңбаштылар институту бул Кыргызга абдан керек экен. Абдан керек экен. Айыл өкмөтү өзүнчө. Эми айыл өкмөтүнө да жардам берип атат ушулар. Тиги анын баары эле айыл өкмөтүнүн жумуштары да. Көп ошол айыл өкмөтүнүн милдетин ошо миңбаштылар өзүнө алып, анан башкарып жүрөт да. Антпесе тиги сөз өтпөй калат да. Айыл өкмөтүндө сөз өтпөй калат. Анан айыл аксакалдары чогулабыз. Айтылат, момундай тигиндей аксакалдар жардам бергиле, тигинтиле анан элди ынтымакка чакырып эле ушул биригип атабыз да. Абдан да биз да ушунчалык ыраазыбыз жанагы саяк санжарасы башталганындачы. Ошолор дагы бир топ бизди түрткү кылып кетти да. Чогулткула анан чогулттук ушу. Эми бүгүнкү курсактан түшкөн балага чейин чогултуп отурабыз. Жакшы. Дагы да бүт элек биз анткени экинчи бөлүгүбүз да бар. Жана белгилүү адамдарыбызды деп эми бияктан азыр Садыреке жөнүндө дагы айтылбай калды. Эми ал кишини мөлдө кыргыз бүт билет да. Бүт билет. Ал ошол жанагы Гүлүктүн тукумунан Майназардан чыккан киши, ушунун баарын отурукташкан киши. Эми ал боюнча айта берсек дагы абдан көп передача болуп кетет. Буюрса дагы айтышабыз. Анткени Садырды акени билбеген киши жок болуш керек азырчы. Бул асказандан тарайт да. Сиздин асказан. Жоңатыңыз жакшы. Күлүк. Бул Садырдан балдарына токтололчу. Бул Карабек, Малабек, Кырабек, Ажыбек деп атпайбызбы? Булардын тукумдары канча болуп калды азыр? Булардын тукумдары азыр 200-гө жакындап калды. 200-дөн ашып да кетет болуш керек булардыкычы. 200-дөн ашат. 200-дөн ашып кетет. Жалпы мындай жанагы Гүлүктүн эмесин алганда Гүлүк менен көдөшүп эки болуп атпайбызбы? Ошондой жана миң түтүн деп атпаймынбы? Ушу миң түтүндүн жартысы Гүлүктөр, жартысы көдөшү биз болуп кетебиз да. Жакшы. Кожояр айылында Майназар жашайт, анан көпчүлүк бөлүгү тиги Григорьевка айылында. Садырдан тукумдары. Тукумдары ошакта турушат. Урматтуу замандаштар, мына биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Беш ата Кожоярдын ынтымагы күчтүү экен. Муну мен көрүп өзүм мына бир чети кубанып отурам да. Жанагы Санжыранын туура колдонсок, биз өзүбүздүн урук тууганыбызды таап, ошолор менен баягы беттешип, жүздөшүп атканыбыз бул чоң сыймык болуп атпайбы? Мына бул биздин урпактарыбыз сиздерди таанып билип таң калып отурушпайбы? Бул абдан жакшы. Анан бир чет таң калган мына сиз айтып өттүңүз. Кырчында чоң атаңыз жашаган жерде мындай сыгында бир аз жылышпасаңыз, сиз деле өзүңүз ошол орунда отурбайсызбы? Ооба. Бул да болсо баягы ордуна отурасыз да. Урматтуу замандаштар, аз да болсо Беш ата Кожояр тукумунун түзүлүшүн, таралышын, жайгашышын, анын арасындагы белгилүү адамдардын жасаган эмгектерин кыскача болсо да айтып өттүк, өзүңүздөр уктуңуздар. Беш ата Кожояр тукуму азыр мына өзүңүздөр уктуңуздар, абдан баягы урпактар өсүп, кыргыз элинин арасында бир чоң бир бөлүгүн түзөт десек дагы жаңылышпайбыз да. Мына сиз өзүңүз Жыргалбек аксакал, сиз аксакал, Адылбек аксакал, мен абдан кубанычтымын. Мына ушинтип орекинтип тиги ручка менен жазсаңыздар да баарын чогулткан экенсиздер. Китеп кылып кээ чыгарыпсыздар. Бул болсо көп айтам мен. Бул жаштарга сабак болуп калат. Булар амынын артын улантат. Санжыранын жакшылыгы биздин урук тууганыбыздын биримдигин, тууганчылыгыбызды уланткан Санжыра болуп атат да. Ошон үчүн мен сиздерге кааларым. Дагы эле болсо күйлүгүчтүү болуп, ушул урпактарга акыл насаатыңызды айтып, журтуңуздардын эл башы болуп жүрө бериңиздер. Сиздерге мен кааларым. Ден соолук, ийгилик. Рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.